Азыркы биз жашап жаткан күндө илим билим өнүгүп, техниканын жардамы менен акылга сыйбас нерселерди жаратып, айтор жетишкендиктердин баарын багынткан адамзат бир гана оорунун алдында алсыз. Алдыда биз канчалаган өмүрлөрдү алып келе жаткан Эбола вирусу тууралуу айтып беребиз. Бул Эбола вирустун 4 түрү бар экендиги деген аныкталган. Эң эле жанакындай адамга катуу залал тийгизе турганы деген ошол вирустун Заир деген тип бар экен. Ошол 76-жылда ушул тип жанакындай бул ооруну деген козгоочу катары белгилүү болгон. Аталган вирус 1976-жылы Заирдеги азыркы Конго республикасындагы Эбола дарыясынын жээгинде жайгашкан тирүү жандыктардан пайда болгондуктан Эбола деп дарыянын аталышына ээ болуп калган. Бул вирустун расмий түрдө ачылышына 40 жылга жакындап калганы менен бир дагы фармакологиялык компания тарабынан ага каршы натыйжалуу дары-дармек сатыкка чыккан эмес. Эгерде ушу салыштырып көрсөк, 1976-жылы ооруган адамдардын 90%-тан ашыгы эгерде өлүп кала турган болсо, азыркы ушул учурда жанакындай где-то 2,5 миңден ашык адам ооруп ушу катталганы да, бул ошолордо где-то 60%-тан бир аз ашып өлүп атат. Калган эрте дарылаганга аракет кылып, ошол жерде көптөгөн медициналык кызматкерлер, лабораториялык тастыктоо үчүн барган атайын адистер ошол жерде иштеп жүрүп атышат. Оорунун алгачкы белгилери вирусту жуктуруп алган адамдын дене табы кыска убакыттын ичинде көтөрүлөт. Өзүн алсыз сезүү, башы булчуңдары ооруп, тамагынын сезгениши вирусту жуктуруп алгандан кабар берет. Көңүлү айланып, кусат жана ичи өтөт. Мындай организмдеги кескин кубулушка туруштук бере албай, адам калтырап титирей баштайт. Муну менен катар денеге бүртүкчөлөр чыгып, боор бөйрөктөрдүн иштеши бузулат. Айрым учурларда иштен жана сырттан кан кетүү коштулот. Адам Эбола вирусун жуктуруп алган 2 күндөн 21 күнгө чейинки убакытта билинет. Коркунуч эмне болуп атат? Азыркы күндүн жанакындай миграция шарттары, жанакындай элдин ары бери жүрүп тургандыгын аябай бийик деңгээлде болуп атат. Ошол себептүү бул ооруда башка жакка кетип калышы мүмкүн деп жанакындай коркунуч пайда болгон да. Бул ооруну жугузуп келип, же ушул жерге биздин республиканын аймагында дагы тарап кетпеш үчүн биз да аракеттерди көрүп атабыз. Айта кетсек, ушу аэропорттордо атайын санитардык карантиндик көзөмөл жүргүзүүчү биздин саламаттык сактоо министрлигинин атайын пункттары бар. Ал жерде посттор бар, күнү түнү иштей турган медициналык кызматкерлер бар ал жерде. Мына келген кишилердин баарын ошо оорунун кайсы белгилери бар экен деп, андан кийин эгерде бир кооптонуу пайда болсо, анда бул жака телефон чалып, ошондой билдирүү жасалат. Эбола вирусу кан, шилекей, тер, жаш, какырык, оорулуу колдонгон идиш-аяк, буюм, кийим, кол алышуу, кучакташуу аркылуу жана вирусту жуктуруп алган жаныбарлардын этин жегенде, аларды союп жатып жаракат алса, же мурда бар жаракатка оорулуу жаныбардын каны тийсе жугат. Ошондой эле вирусу бар адам каза болгондо анын сөгүн жуугандар маркумдун колун кармап же өпсө аталган илдетти жуктуруп алуу толук мүмкүн. Маймыл, жарганат, чиркей, кантала, кемирүүчүлөр да вирусту жугузуучулардын сап башында турат. Жүрөктүн үшүн алган Эбола вирусунун эпидемиясы Батыш Африканын Гвиня республикасында 2014-жылдын февраль айында башталып, азыркы күндө коңшу турган Либерия, Сьерра-Леоне, Конго, Мали, Нигерияга чейин жеткен. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун берген маалыматы боюнча, Батыш Африкадагы Эболадан өлүм тапкандардын саны бүгүнкү күндө 1900дөн ашса, 3500дай адам аталган вирусту жугузуп алганы маалым болду. Бул вируска байланыштуу түркүн пикирлер айтылууда. Кээ бирлери кайсы бир топтор өз кызыкчылыгы үчүн аталган коркунучтуу вирусту жана ага каршы колдонулуучу дарыны ойлоп таап, акча иштеп калуу максатында кайра дарысын кымбат баада сатууну көздөөдө дешсе, айрымдары Батыш Африка кара алтынга бай, ошол байлыкты басып алуу максатында ойлоп табылган нерсе деген пикирде. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Эбола табигый жана бүт дүйнө эли үчүн кооптуу экенин жар салды. Эгерде анда кызыкчылык бар боло турган болсо, анда кеңири таркап кете турган бир вирустар таап чыгышат эле. Ал жерде ошол табигый шартта жүрүп турган вирус деп биз билебиз, тааныйбыз, ошол жерге таандык болуп калган. Эми жалпы баарыбыздын бир максатыбыз ошол вирусту ошол жерге
ош жерден эле токтотуп калыш керек. Либериянын президенти Эллен Джонсон Серлиф билимсиздик, жакырчылык жана диний ырым-жырымдар Эболанын жайылышына көмөк көрсөтүүдө деп айткандай, Батыш Африканын айрым өлкөлөрү вуду динин тутунушат. Бул диндеги кээ бир өзгөчөлүктөр Эбола вирусунун кеңири тарашына түздөн-түз жол ачып бергендей. Анткени вуду дининде ак терилүү адамдар жамандык алып келет деген ишенимде болгондуктан, оорулуу адамдарды актар иштеген ооруканаларга алып барбай, өздөрү келген дарыгерлерди кубалап жатып, аталган вирустун кеңири тарашына жол ачышкан. Батыш Африкадагы Эбола вирусунун эпидемиясы бүт дүйнө элине коркунуч жаратып турган маал. Ал эми Кыргызстандан 8 сентябрдан 28 сентябрга чейин Африкага четтешкен Сауд Арабиясына 3685 жаран ажылык кылууга сапар тартканы турушат. Дүйнөнүн мусулмандары чогулган жерде мекендештерибиз Эбола вирусун жугузуп албайбы деген кооптонуу жаралбай койбойт. Мына ушул маселе боюнча кыргызстандыктарга түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы деген сурообузга Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат жана коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Асан Саипов жооп берди. Бизде атайын окуулар жүргүзүлүүдө азыр. Бул вирус тууралуу баардык ошо окуулар жүргүзүлүп аткан учурда алардын баарына айтылынат, эскертилинет. Кыргызстандын баардык аймактарында ажылык негиздерин, рүкүндөрүн окутуп, үйрөтүү иштери жүргүзүлүүдө. Атайын ажы башчылар, атайын муфтияттын өкүлдөрү ал жерге барып сабактарды берип атат. Ошол сабактар берилип аткан учурда булардын ошол ден соолугу тууралуу да, кандай тамактарды бул жерден керектүүлөрүн алышат, мисалы ошол эле учурда ал жакта кандай тамактарды ичип жеш керек. Жанакында ажыга баргандардын баарынын арасында да ушу медициналык кызматкерлер да болот. Ал медицинский сопровождение дейт. Ал дагы ошол жерлерден карап, эгерде жанакындай орун белгилер чыгара турган болсо, ал жерде да жанакындай алдын ала иш чара жүргүзө турганга шарттардын баары ал жерде даярдалган. Жер шаарындагы жашоонун кыймылдаткыч күчү болгон адамзат ойлоп таппаган даба аз болсо керек. Коркунучтуу дарттан айыгуу мүмкүнчүлүгү бар экендиги үмүттөндүргөн жаңылыктар менен дүйнөлүк маалымат каражаттары бөлүшүп келет. Аларды угуп бирде жүрөк ылдыйласа, аталган дарт тилсиз жоодой каптап, бир нече адамзатынын жанын кыска аралыкта алып кеткени кайра коркунуч сезимдерин пайда кылат. Кандай болгон күндө адамзат айласыз калбасына ишенели.